Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Жеринин аянты 6 соток болгон ушул 3 бөлмөлүү даяр үй сатылат. Кызыл китеби бар, документи так. Аке туугандар, бул үйдүн бөлмөлөрүнүн көрүнүшү, айнек терезелери пластик, ремонттору өтө сонун. Жакшы жери ушундай паровой отопление батарейкалары бардык бөлмөгө киргизилген. Анан бул жерде таза суу, свет, местный септик, интернет, Wi-Fi, прожектор бардыгы бар экен. Менимче бул үй баарыңыздарга эле жагат. Видеонун аягына чейин сабыр кылып көрүңүздөр. Баасы жана эсин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат. Мен турган жер туугандар бул 30 адырдын центри. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, 30 адырдын центринде жайгашкан биринчи 30 адырдын ушул светофорун билесиздер, туугандар. Биринчи светофорду окуп, жогору тарапка жүрүп барсаңыздар, ал жакта 30 адырдын экинчи светофору бар. Ушул биринчи светофордон оңго бурулуп, жогору тарапка бир 700-800 метр түп-түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта мечит бар. Мечиттин жанындагы оң тараптагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул жака ашып кетсе бир 300 метр жүрсөңүздөр 30 адырдын центри болуп калат. Мен айткан мечитке жетпеген оң тараптагы көчөгө кирип, бул жака түп-түз жүрүп келсеңиздер, мына ушул көчөнүн эле оң тарабында ушул үй сатылат туугандар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, жери 6 соток, кызыл китеби бар, документи так. Анан айтып өттүм туугандар, таза суунун турбасы ушул көчөнүн боюнан өткөрүлгөн, свет бар, местный септик бар, прожектор бардыгы бар экен. Ушул көчөнүн башында эле оң тарапта мечит жайгашкан туугандар. Мектепке деле Кудай буюрса жакын эле экен, балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Үйдүн узун турасы 8,5 7, 3 бөлмөдөн турган үй. Сырткы фасадтары да жасалган. Үйдүн ишин аз көргөс менен бүт бардыгы даяр туугандар. Келип эле Кудай буюрса жашай бересиздер. Анан туугандар, баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Так, чек араларын түшүндүрөйүн туугандар. 6 соток болгондо азыр көчө бою 13 метр экен. Столбадан бул жака карап 13 метр, анан бул жака карап 40 метрден бир аз ашыкча чыгат экен. Ямага чейин болуп калат экен. Эми кийин келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Жүрүңүздөр. Үй тууралуу мен сиздерге маалымат берейин. Мына туугандар, эшикти ачып кирип келе бересиздер. Так, бул киргенде коридору. Жакшы жери санузели бар. Домдогудай условияларды кылып койгон. Бул болсо биринчи бөлмөсү. Зал, конок бөлмөсү болуп калат экен. Караңыздар. Отопление батарейкалары бар. Айнек терезелери пластик. Бул биринчи бөлмөсү болду. Бул жактан чыгабыз. Бул жакта болсо экинчи бөлмөсү. Караңыздар. Кухня. Сөтөнө раковиналар орнотулган. Жакшы да туугандар. Сырт тарапка топко орнотуп алсаңыздар эле болду. Отопление батарейкалары даяр экен. Үйүңүздөрдү жылытып олтура бересиздер. Бардыгы жакшы. Сонун экен. Так, бул ошондо 3-чү комната. Менимче бир спальня кылсаңыздар жакшы болчудай. Ремонтторун макташтын кереги жок. Действительно таптаза болуп турат. Бирок бир аз мындай уборка кылып эле коюш керек болду. Бардыгы жакшы болуп ордуна келип калат. Эч ким жашабаганда байланыштуу ушундай бир чаң-паң болуп кетиптир. Так, ремонту жакшы. Эми бул жагы санузел туугандар, унитаз, ванна, ристон, форточка бардыгы бар. Анан сырт тарапта местный септиги бар дедим го. Местный септикке бардыгы туташтырылган, бардыгы жакшы. Эми туугандар, ушул үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $45,000 бааланды. Анан кеми бар. Чалып сүйлөшөсүздөр. Эсин акча керек экен, ошол эле себептен сатыптан деди. Так, бардык кызыл китеп, бардыгы документтер жайында экен. Колдон чарбаңыздар, сонун үй. Лайктан басып, дос тааныш, тууган уруктарга, группаларга деле ушул видеонун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот. Балким 30 адырдан сатыла турган ушундай үй издеп жүргөндөр. Ош шаарына деле жакын, ашып кетсе бир 25 мүнөттө кеңири жетип каласыздар.